ырайымдуу Аллах Тааланын ысымы менен баштайм. Жалпы мактоо, атак, даңк, даңаза жаратуучубуз Аллах Тааланын өзүнө гана болсун. Анын мээрими, тынчтыгы, берекеси, кечирими Пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва салламга, үй бүлөсүнө, сахабаларына, бизге чейин ислам динди дин деп тутунуп, ыйман менен азыктанып жашап, бизге үлгүлүү, өрнөктүү жашоосу менен сабак болуп, өздөрү тутунган ислам динди бизге мурас, аманат катары табыштап, эстафета кылып тапшырып өтүп кеткен улуу алтын муунга. Оза шаарга чейин аз да болсо убакыт коротуп, сабак көрүп калып, көргөн сабагымдан бир баар алсам ажеп эмес деп, жанатан бери таңдайы катып, курсагы ачып турса да, үйүнүн төрүндө илинген сыналгынын экранына карегин кадап, күтүп, тиктеп отурган бардык орозо туткан ата, эне, ага, ини, эже карындаш, жеңелер, кыздарга сүйүктүү буртаган баарыңарга. Сабагыбызды ушинтип эфирге алып чыгууда сиздерге көрүнбөй экрандын сыртында чоң эмгек жасап иш алып барып аткан YouTube каналынын эмгек жамаатына, жетекчилигине, бизден ушу сабак алайыл деп ээрчип келе жаткан келечек муунга да Аллах Тааланын төгөнгүс мейрим жана тынчтык болсун. Арыбаңыздар, Аллах Таалам туткан орозоңуздарды кемчиликсиз кабыл кылсын. Мына орозо тең жарымынан өтүп калып атат мынтип. Аш беш дебей, ал жак бул жакты карагычакты эртең аягына чыгып кетебиз. Аллах Таалам баарыңыздардын ушу туткан орозоңуздарды кемчиликсиз кабыл кылсын. Баарыңыздардын үйүңүздөргө Аллах Тааланын тынчтыгын, берекесин, мээримин каалап тилөө иретинде Аллах Тааланын ассалам деген сыпатын жалпыга жарыялай айтып, сиздер менен саламдашкым келди. Ал ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Ак өргөңүздө, ак ордоңузда, коломтоңуздагы отуңуз өчпөй, дайым бардарчылыкта, бакубат турмушта, ыйманда, Аллах Тааланын буйругун аткарып, тыйгандан тыйылып жашаганга Аллахым өзү ушундай бир күч кубат, ийгилик берсин. Бүгүнкү сабагыбыздын темасы байкамаксан болуу. Көрмөксөн болуп коюу да. Буга чейин сиз мындай мүнөз бар экенин билбесеңиз керек эле, чындап айтканда. Кантип эле ушундай мүнөз барбы? Динде ушундай мүнөз барбы? Кантип эле байкамаксан болуп коесуң? Деп айтышыңыз да мүмкүн. Азыр ушул сабакты көрүп отуруп, көрүп бүткөндөн кийин деле. Ооба бар. Ушундай мүнөз бар ислам динде. Аны көпчүлүгү биле бербейт. Анын көпчүлүгү айтып али жеткире элек. Мен ушу ыйык Рамазан айдан пайдаланып, ушул мүнөздү жеткирип коеюн дедим. Мен өзүм ушул байкамаксан болуу мүнөзүн аябай жакшы көрөм. Канчалаган бирөөлөрдүн кемчилдигин көрсөм деле, уксам деле, укмаксан дүлөй, көрмөксөн, көрүп турсам да көрмөксөн болуп, сокур болуп келем.
Анткени пайгамбарыбыздын bir hadisин eşitip özüme tumar kılıp tağınam. Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem min husni islamil mar'i terkuhu ma la yani. Sadaka Resulullah. Musulman insandın tutunup gele жатқан İslam dininen algan en mıқты kaytalangız bağlı asıl zat sapatı savagı al özünü tiyешеси жоқ нәрселерге aralaşpay koygonunda. Байкамаксан, көрмөксөн болуп коюунун өзү эң мыкты асыл сапат жана сыпат. Мисалы, кейбир алымдар لا يكون المرء عاقلا حتى يكون عما لا يعنيه غافلا. Адам баласы эч качан акылдуу деп эсептелбейт. Өзүнө тиешелүү болбогон нерселерге байкамаксан болмоюнча. Кейбирлер ушу кичине бир нерсени байкап калса, аркасынан түшүп, ошону ийине, жибине чейин жеткирип, анан кайтат го. Мен билдим. Аны баштан аягына чейин билип бүтпөдүмбү деп эбегейсилер чоң нерсени бир чоң ачылышты жасагандай сүйлөшөт да. Дал ошол нерсенин үстүндө байкамаксан болуп коюунун өзү ал ошол инсандын өзүнүн акылмандуулугунан кабар берет деп атат ислам алымдары. Анткени وجدت أكثر أمور الدنيا لا تجوز إلا بالتغافل. Dünyödөгү көпчүлүк иштердин илгерилеши, бардык жумуштарда ийгилик коштоосу көпчүлүк учурда байкамаксан болуп коюу менен гана жүзөгө ашат. Кимдир бирөөнүн жасап жаткан ишин көрсөңүз да көрмөксөңгө салып коюң. Ал мындай шагысынып калбасын. Билсеңиз да билмексеңге салып коюң. Шагысынып калбасын. Ошол боюнча ал мечитке келбей калбасын. Бир учуру келгенде аркасын таптап, жанагында ушундай бир көрдүм эле да. Ошол сизби же сиз эмеспи деп эле жүргөм. Же сизге окшош инсанбы деп, бирок сиз деп мен эч качан айта албайм. Сизге окшош туруп койдум да. Көрсө сизге окшош инсан бар окшойт. Сиз эмес болушуңуз керек. Ошондой бир жаман иш кылып атты да, ошо сизге окшош инсан деп коюң, ал ошол өзү жетиштүү. Ошол сөз өзү жетиштүү. Бул тил камчысы менен камчылап коюунун дал өзү да ошол. Субханаллах, субханаллах. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям өзүнүн сөзүндө لا يبلغني أحد عن أحد شيئا فإن أحب أن أخرج إليكم وأنا سليم الصدر. صدق رسول الله. Пайгамбарыбыз айтты. Мага эч ким дагы башка бирөөнүн үстүнөн жаман кабарларды айтып келбе. Кимдир бирөөңөр дагы башка бирөөнүн үстүнөн күмөндүү, анан аркы, берки деген сөздөрдү айтып келбегиле. Анткени мен ар бириңерге таза жүрөк, албырган нурдуу жүзүм менен баарыңарга бирдей салам айтып мамиле кылып учурашканды жактырам. Мага кимдир бирөөңөрдөн жаман сөз жетип калса, жүрөгүм кирдеп калбасын. Ошондуктан кимдир бирөөңөр дагы бирөөнүн жагымсыз ишин көрүп калса, байкамаксан болуп жашай бергиле, жүрөгүңөрдөгү кирдикти улам көбөйтө бербей деп атат да. Ошол байкамаксан болуунун өзү эң мыкты мүнөз. Жана эми кандай мүнөз экенине токтоло элем. Кана кандай мүнөз экен байкамаксан болуу. Имам Ахмад ибн Ханбал айтат: "Ал-афияту 10 ajza. 9 minha fi at-taghaful." Афия деген сак саламат, тынч, эсен аман, бакубат турмуш, бардарчылыкта ийгилик жаратып жашоо, бул өзү 10 бөлүк. 10 бөлүк. Ушулардын баары 10 бөлүктө турат дейт.
ошонун 9'u деп атат. Ошол 10 бөлүктүн 9'u мисалы мынакей, ошо 9'у байкамаксан болуу менен жүзөгө ашат. Ийгилигиңиз дагы, тынчтыгыңыз дагы, бардарчылыгыңыз дагы, ден соолук дагы баары байкамаксан болуп коюу менен жүзөгө ашат. Бул өтө чоң мыкты мүнөз. Кандай мүнөз? Мисалы, Пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям мындай деди: "Мен сатара айба ахихи, сатараху Аллаху фид дунья вал ахира." Ким мусулман тууганынын айыбын билсе да билмексенге, көрсө да көрмөксөнгө салып, байкамаксан болуп жашырып койсо, Аллах Таала ошол жашыруучунун өзүнүн айып күнөөсүн эки дүйнөдө жашырып коет. Субханаллах. Мына байкамаксан болуунун сыры каякта жатат. Байкамаксан болуунун пайдасы каякта жатат. Биз көпчүлүгүбүз кимдир бирөөнүн айыбын билип кала турган болсок, ошону өзүндөй кылып эмес, 2, 3, 10 андан да көп эселентип, bir сөзгө bir 5 сөздү кошуп 6 кылып, bir сөзгө 9 сөздү кошуп 10 кылып жеткирмей адатыбыз бар да. Бул деген накта жала жабуу. Аны бир отоло тепкилөө, бизде жыгылганды тепкилебейт дейт. Кайра ошол жерден так көтөрүп туруп кетүүнүн өзү чыныгы эрдик, чыныгы эркектик, чыныгы мусулмандык. Ушул сизге Аллах Таала качан береке берет? Афия деген. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын эң көп суранып дуа кылган нерсеси. Аллахумма инни ас'алук ал-афия. Аллах, мен сенден афияны сурайм. Афия деген бул дүйнөдө кымкылт жашоо, таза жашоо, адал жашоо, айыбы башкаларга жетпей тосук жашоо, денеси жабык жашоо, эми ушундай да, ушундай адал жашоо. Ушул адал жашоо, афия, тынч, бардарчылыкта, баква турмушта жашоо өзү 10 бөлүктөн турат. Бирок ошол 10 бөлүктүн 9'унун бүт баары байкамаксан болуу менен жүзөгө ашат. Сиздин адал жашооңуз дагы, бардар жашооңуз дагы, намазыңыздын кабыл болушу дагы, мүдүрүлбөстөн таскакташыңыз дагы, төмөндөбөстөн кадыр баркыңыздын эгиз, зоболоңуздун бийик болушунун өзү байкамаксан болууңуз менен жүзөгө ашат. Субханаллах. Мына бул жерде Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам жолун жолдогон Ал-Хасан ал-Басри табиин ма залат тагaful min fi'lil kiram. Байкамаксан болуу мүнөзү бул накта улуу даанышман адамдардын мүнөзү. Субханаллах. Субханаллах. Накта даанышман улуу инсандардын мүнөзү. Бул кандай даанышман, кандай улуу инсандар экенин азыр сөзүнүн жүрүшүнөн бир байкап көрөңчү. Кана бир жакшылап байкайлычы эмне деди экен. Эмнеге ушинтип улуу даанышман инсандардын мүнөзү деди экен, Маиз ибн Малик пайгамбарыбызга келип калды. Ал мындай деди: "Я Расулаллах, мен зина кылып койдум" деди. Зинага барып койдум бир аял менен. Пайгамбар айтты: "Лааллака каббалт ау гаммаст ау назарт." Ой жогой. Койчу каяктагыны сүйлөп. Байкамаксан болуп атат пайгамбарыбыз. Каббалт өтө барса
Öpкөндүрсүң да колун же бетинен. Зинага барбасаң керек, баягында бейбаштыкка. Же гаммас каш серпип көзүңдүн кыйыгы менен тиктеп койдуңбу, узатып тияка. Ау назарт же жакшылап эле суктанып тиктегендирсиң да, ошону зина деп атсаң керек, Кой антпе. Зинанын бетин ары кылсын, кой. Каяктагын баштап сүйлөбө деди пайгамбарыбыз. Маизге ушундай деди. Бирок Маиз ла я Расулаллах. Жок, я Расулаллах. Андай дебең, мен зина кылдым деди. Кой, Маиз. Жанагы мен айткан деле болсо керек эми. Колуна тийип кеткендир. Урданып тиктеп койгондурсуң го, десе деле болбой, жок, Расулаллах, мен зина кылдым деди. Мага исламдын өкүмүн тургузуң. Исламдын өкүмүн тургузуң дегени таш бараңга алың деген түшүнүк да. Fa'arada anhu 4 marrat. Пайгамбарыбыз 4 жолу, ой Маиз, ден соолугуң жакшы элеби? Ооруп калган окшойсуң. Же жаман түш көрдүңбү? Мурда бир ооруң жок беле, кичине акылың чачырай турган. Же бир жаман нерсени жеп алып акылың чачыранды болуп атабы? Байкостан бир чөп мөп тиштеп алып, ошондон улам акылың кичине чачыранды болуп жаткан жериң жокпу? Деп пайгамбарыбыз жанагы Маиздин айтып жаткан зина кылдым деген ишин байкамак санга салып, кой, анын бетин ары кылсын. Сен барбайсың андайга. Жо, сен андай зинага барбайсың, кой. Сен мыкты инсансың да деп кайра кайтарып атты. Сумма амара бирajmi. Эң аягында далилдер, күбөлөр, бүт баары толук болуп, ачыкталып, акыйкатталгандан кийин гана пайгамбар мына эми таш бараңга өкүм кылынсын деди. Макул. Өзү икрар кылып тан алды. Күбөлөр көрдүк, ооба ушундай болду деди. Эми таш бараң деди. Фалема массатхул хижара кала Абдуррахман. Ага таш тийди. Башына материал жабылып таш менен урулду да. Абдуррахман айтат. قال مرة فلما عضته الحجارة أجزع فخرج يشتد وخرج عبد الله بن أنيس. Taş ulam üstüge bostok jağıp çatkanda otura albay, al жерде тура албай чыгып кетти. Ошондо Анас ibn Надия бекен же Абдуллах ibn Унайс бекен фарамаху бивадифи химар. Эшектин туягын алып туруп чаап жиберди. Эшектин туягын алып чаап жиберди. Өзү андай нерсе менен чаппаш керек болчу. Жөн гана таш менен гана уруш керек эле. Бул акмак, аягы суюк бузуку, зинакор дегендей кылып эң кордоп бир эшектин арам өлгөн эшектин туягы менен чаап жиберди. Fasara'ahu jığılıp düştü. Fa'atan Nabiy sallallahu aleyhi ve sellem fa'addathu bi amri. Peygamberga oşol Anas ibn Nadiye gelip kılgan kılığın aytты. Şunda kılıp çağıp jiberdim. Peygamber halla taraktumu la'allahu en yetubu feyetuballahu aleyh. Ошону менен чаппай эле койбопсуң да. Ошону менен чаппай эле койбопсуң да. Ал Аллах Таалага тооба кылган болчу. Аллах анын тообасын кабыл кылган болчу. Сен анын кылган күнөөсүнөн ашыкча кордоп койдуң да. Ушул чапканыңдын өзү анын жасаган күнөөсүнүн аркасынан сая түшүп алгандыкты билдирип атат. Ел катары эле таш ыргытып койсоң, ошол байкамак сандарынын катарына сен да кошулмаксың. Я хаззал, лау сатартаху би thawbik kana khayran lak. Тескерисинче,
кийимиң менен аны арачылап мынтип тосуп койсоң кайра жакшыраак болот эле байкамаксан болуп. Мынеке көрсө бул пайгамбардын мүнөзү. Данышман, акылман, улуу заттардын мүнөзү деп Хасан ал-Басри бекерден айтпаптыр. Эң мыкты инсандардын мүнөзү. Хафса энебиз Хазрат Умардын кызы, пайгамбарыбыздын аялы. Хафса энебиз менен пайгамбардын ортосунда бир аз келишпестиктер болуп калды. Жубайлардын ортосунда кичине бир ушак имиштер жүрүп кетти. Анан пайгамбар да кичине көңүлү кирдеп калгансыды. Аялдары биринен улам, экинчиси ушинтип сөз жүгүрткөндүгү үчүн пайгамбар кичине көңүлү кирдеп калды. Бир күн Хафса энебизге пайгамбар Хафса энебиздин айткандарынын баарын өзү айтып берди. Ушундай деп. Хафса энебиз чочуп кетти. Я Расулалла, бул сөздөрдү, бул иштердин баарын сизге ким айтты деди эле? Раббим айтып берди мага. Баарынбы? Ооба, баарын деди. Пайгамбар жарымын айтып келип, жарымында тилин тыйып токтотуп койду. Ушул токтоткондун өзү байкамаксан болуу. Көрдүңүзбү? Пайгамбарыбыздын данышмандыгы байкамаксан болуу. Жашоонун ыргагы, мисалы аялыңыздын кээ бир мүнөзү сизге жакпаса, байкамаксан болуң. Көрсөңүз да көрмөксөн болуп кое бериңиз. Кийинчерээк убакыт өткөндөн кийин айтсаңыз, өзүнүн айтканына уялып калат. Учурунда айтып кое турган болсо, ал ошол кызуу мезгилинде ал бууттанып, кайра тескериленип, ажырашуу деңгээлине чейин жетип калышы ыктымал да. Ушу байкамаксан болуунун өзү ал-афия, ийгилик жаратуунун, пикке чыгуунун, кадыр барктын эгиз болушу, зоболонун бийик болушунун 9 тепкичи байкамаксан болууда деп атпайбы? Имам Ахмад бин Ханбал. Субханаллах. Дагы бир нерсеге жакшылап көңүлүңүздү бурам. Бул акилу зәуил хайхат асаратихим. Пайгамбар айтты. Адамдардын жаза басып, тайгыланып, жаман сүйлөп алганын, бир ишти жасап алганын көрүп, байкап калсаңар, анда сөз түрдө кечире билгиле. Эч качан сая түшүп, момундай кылганда бул, тигиндей кылганда деп эч качан айтпагыла. Кечиримдүү болгула, байкамаксан болгула. Ушунун өзү силердин баркыңардын көтөрүлүшү, ортоңордогу ынтымактын калыңдашы. Мисалы мына окуп көрүңүз. Ал-аклу микиял. Акыл деген бул тараза. Кадимки тараза. Сулусахул фитна ва сулусаху тагафул. Бул акылдын бир бөлүгү зиректик болсо, калган бардык бөлүгү байкамаксан болууда турат. Акылдуу инсан байкамаксан боло алат деген түшүнүгү. Аллаху акбар. Не бир укмуш мыкты. Бир тууганыңыздын, кошунаңыздын ушундай бир чектен ашкан жаман сөз, жаман иштерине байкамаксан, көрмөксөн, укмаксан болуп кое бериңиз. Ийгилик сизди коштойт буюрса иншаллах. Эми дагы бир мыкты инсандардын жашоосуна, алардын жашоо сүртүмдөрүнө бир көңүл буралы. Жаат имраа фасаалат Хатаман ан мас'ала. Хатам деген бир акылман инсан өттү. Хатам. Ага бир аял келип, бир суроо менен кайрылып калды. Өзүнүн муктаждыгын сурады да. Хатам деген өтө жоомарт, өтө колу кенен,
бардар инсан болгон. Ошондон эми өзүнүн муктаждыгын сурап келди. فاتفق أنه خرج منها الصوت في تلك الحالة. Ошол учурда аял эңкейип отура калам дегенде аялдан бир дабыш чыгып кетти. Жел чыгып кетти деген түшүнүк да. Үндүү дабыш чыгып кетти. Жел чыгып кетти. Фахажалат. Аял ушунчалык кыжалат болуп уялды дейсиз. Жер жарылбады, алып кирип кетпеди да кыскасы. Ушунчалык катуу ыңгайсыз абалга калып калды аял. Анткени отурам деп аткан учурда таш деп жел чыгып кетти. Үндүү. Ошол учурда Хатам ирфаи саутак, өй карындашым, бу эки кулактын укпай калганына кыйла болду. Бу сенин эриндериң эле кыймылдайт. Эмне деп атканыңды байкабай эле турам, укпай турам. Катуу сүйлөбөсөң кагылайын, кулак укпай калды. Бу кулактын оорлошуп калганына кыйла болду. Деп аялдын көңүлүн көтөрүп койду байкамаксан болуп. Fasurratil mar'atu bizalik. Ayal ушунчалык кубанды дейсиз, өзүн ушунчалык бактылуу сезди. О Кудайга шүгүр. Менден чыккан желди укпай калыптыр да, о Кудайга шүгүр деп укмуш сүйүндү дейсиз. Мына ушул окуядан кийин Хатам деген кишиге, бул инсанга Ал-Асам деген лакап кошулуп калды. Ал-Асам деген дүлөй Хатам деп. Өзү эки кулагы угат. Эки кулагы укса деле, субханалла. Ошол аялды кыжырат кылбайын деп, дароо жасалма дүлөй болду, байкамаксан болуп, аны кыжырат кылбайын деп. Мына ошондон кийин дүлөй Хатам деген ысымга конду. Жакшы жасаган иши менен мыкты ысым алып атат. Аллах Таала ага кыяматта сен жамансың деп тозокулук деген сөздү угуздурбайт. Эң мыкты мүнөздүн ээси болгондугу үчүн. Карабайсызбы? Салахуддин Ал-Айюбини билесиз да. Салахуддин Ал-Айюби. Ушунчалык сабырдуу киши эле анча-мынча замандаш досторунун кемчилдиктерине байкамаксан болуп жашачууда. Үлгүлүү инсан Салахуддин Ал-Айюби, билесиз. Кимдир бирөөдөн бир нерсени укса, жаман көргөн нерсени укмаксан болуп, көрсө көрмөксөн болуп, билсе билмексен болуп мамиле кыла берчү. Bir günü cemaat menен oturup kaldı. Salahuddin Al-Ayyub çoğun cemaat menен oturup kaldı. Faraba ba'dul memalik ba'dan bisarmuz ay bina'al fa ahta'athu. Teğetinderekte kızmatkerler biri-birin but giyim menen urup oynawattı. Katı öyle urup atıştı, tars etip. Kokusundan bir kızmatkerden экинчи кызматкерге ыргыткан аяк кийими, бут кийими колунан чыгып кетип, дал Салахуддин Ал-Айюбинин тап деп ушул маңдайына, бетине чалпылдап тийди да. Ва вакаат бил курб минху. Анан жанна түшүп калды. Алдына түшүп калды. Салахуддин Ал-Айюби фалтафата ila al-jihati al-ukhra yukallim jalisahu liyataghafal anha. Мындай жандагы досуна момундайча бурулуп, эч нерсени көрбөгөн, туйбаган, байкабаган инсандай болуп, сөзүн мурдагы деп токтотпой баштап кете берди. Тиги кызматкерди
уят кылбаш үчүн кандай инсан байкамаксан боло алат? Биле аласызбы? Эң кадыр барктуу, эң кадыр баркы жогору зоболосу бийик, акылман, даанышман инсан өзгөлөрдү уят кылып койбойын деп байкамаксан деген мүнөзгө ээ чыгарат. Мен сизди дагы ошондой байкамаксан мүнөзгө чакырат элем. Ыйык Рамазан айдан алган сабагыңыздын бири ушундай мүнөз боюнча калып калсын ылайым. Туткан орозоңузду Аллах Таалам кемчиликсиз кабыл кылсын. Кайрадан кийинки күндөрдө ооз ачардагы сабактарда жолукканга чейин ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.